Эгер үйүңүздү үнүмдүү жылытып, абага зыян келтирбөөнү кааласаңыз, сиз үчүн жакшы жаңылыгым бар. Кыргызстанда абанын сапатын жакшыртуу долбоорунун алкагында кредиттик линия иштей баштады. Азыр мен сизге жылуулук насоосун сатып алуу жана орнотуу үчүн кредитти кантип алса болот турганын баскыч менен айтып берейин. Биз жылуулук насосторун саткан компанияны тандоодон баштайбыз. Адистер модельди үйдүн аянтына ылайык тандоого жардам берип, жабдууларын жана орнотуунун баасын эсептешет. Сизге ылайыктуу модель табылган соң компания коммерциялык сунуш берет. Ал насыя алуу үчүн талап кылына турган так сумма. Бул документти сөзсүз түрдө банкка алып барыңыз. Үчүнчү кадам. Документтерди алып, өнөктөш банктардын бирине барабыз. Элдик банк, Айыл банк же Бакай банк. Кредиттик адис ошол эле жерден маалымат берип, арызды толтурууга жардам берет. Документтер текшерет жана сизге ылайыктуу шарттарды түшүндүрөт. Ошондой эле бул этапта насыя алуу үчүн программа талабына шайкештиги бааланат. Төлөө кудурети, турак жайга болгон укукту тастыктаган документтердин болушу, мурунку кредиттер боюнча кечиктөөлөрдүн жоктугу жана банк менен кредиттик линия караган башка критерийлер бар. Ал эми насыя берилген соң, сиз келишимге кол коюп, тандалган компаниядан жылуулук насоосун сатып аласыз. Андан кийин адистер келип, жабдууларды коюп, системаны толук орнотушат. Жабдуунун моделин тандап, насыя алып жана жылуулук насоосун орнотуу мына ушундай жеңил жана оңой эле. Эми сиздин үй жылуу, үнөмдүү жана экологиялык таза. Элдик банк, Айыл банк же Бакай банктын жакынкы филиалына кирип, үнөмдөөнү бүгүнтөн баштаңыз. Аз төлөп, жылуу жаша.